Сыймык Жапыкеев генерал-майор болгондон кийин формасын биротоло ыргыттыбы? Бүгүн 13 мартта Бишкек шаарындагы Токтогул көчөсүнөн тартылып алынган сүрөт коомчулукта катуу талкуу жаратты. Ал сүрөттү журналист Дамират Турдугулова өзүнүн Facebook баракчасына жарыялады. Анда укук коргоо органынын формасы таштандылардын арасында жатканын көрүүгө болот. Ал эми сүрөттүн автору буга сыймык акем генералдык чинди алгандан кийин мунусун ыргытканго же финпол баары бир жоюлду, кереги ташка тийсинби деген комментарий калтырган. Булак Назар Ньюскеч. Коңшу Казакстандын Алматы шаарындагы аэропорттун аймагына Ан-26 аскердик учагы кулап түштү. Бул тууралуу аталган өлкөнүн басмалары жазышты. Маалыматка ылайык, учак саат 17:20 чамасында кулап түшкөн. Ал Нур-Султан Алматы багыты боюнча учуп бара жаткан. Учакта жалпы 6 адам болгон жана анын 4-өө окуя болгон жерде каза болуп, 2 адам ооруканага жеткирилген. Учурда окуя болгон жерде өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери иш алып барышууда. Ооруканага жеткирилген 2 адамдын тең абалы өтө оор экендиги жазылат маалыматта. Бишкекте мас кыздар милиция кызматкерлерине баш бербей ызы-чуу салышты. Окуянын видеосу телекүзөт YouTube каналына жарыяланган. Кадрлардан патрулдук автоунаадагы кыздардын бири укук коргоо органынын кызматкерлеринин формасын айырып жибере жаздаган. Автордун айтымында милиция кызматкерлерине түнкү эс алуу жайларынын биринде ызы-чуу салып жаткан кыздар жөнүндө билдирүү келип түшкөн. Өзбек президенти Шавкат Мирзиёев кечээ 12 мартта Ташкентте Кыргызстанга белек кылган 20 тез жардам машинасын бүгүн Ош шаарына өздөрү жеткирип беришти. Бул тууралуу Кыргызстандын Өзбекстандагы элчилигинин басма сөз кызматы билдирет. Эсиңиздерге сала кетсек, Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров менен Өзбекстан Республикасынын президенти Шавкат Мирзиёев кечээ 12 мартта Ташкент шаарындагы Яшнабад инновациялык технопаркына бирге барышкан. Өзбекстанда өндүрүлгөн транспорт каражаттары менен тааныштырууда Кыргыз тарапка 20 тез жардам мунасы белек катары берилген. Кыргыз бийлиги бул белекке келген 20 тез жардам машинасын ар бир облуска жана Бишкек менен Ош шаарларына 2-3төн бөлүп беришти. Булак Кыргыз Today. Президенттин басма сөз катчысы Сох анклавы жана Үңкүртүү аймагы боюнча кайра маалыматтар атты. Үңкүртүү аймагы жана Сох анклавы боюнча буга чейинки тараткан маалымат президенттин сайтынан өчүрүлүп, кайра өзгөртүлгөн тексти жарыяланды. Анда кыргыз тарап Кыргызстандын аймагында жайгашкан Өзбекстандын Сох анклавына аба каттамдарын ачууга даяр экени айтылат. Буга чейин орус тилинде таратылган маалыматта транспорт жолу дагы ачылары айтылган. Өзбек тарап Кыргызстанга ушул мезгилге чейин чек ара аймагынын тургундарынын ортосунда талаш жана тирешүүнү жаратып келген Үңкүртөө талаштуу аймагын талап кылбоого даяр экендигин билдирди деп айтылат маалыматта. Буга чейин президенттин басма сөз катчысы Галина Байтерек Садыр Жапаровдун Өзбекстандагы мамлекеттик сапарынын жыйынтыгы жөнүндө орусча маалымат берип, Кыргыз бийлиги Кыргызстандын аймагында жайгашкан Сох анклавына авиакаттам жана транспорт жолун ачууга даяр экенин, анын жашоочулары чек ара аркылуу ары бери эркин каттай ала турганын билдирген. Басма сөз катчы Өзбекстан Кыргызстанга буга чейин талаштуу аймак болуп келген Үңкүртөө аймагын берүүгө даяр экенин белгилеген. Учурда социалдык тармактарда Кыргызстандын бул чечими кызуу талкууга жем таштады. Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы чек арада тактала элек тилкилердин арасында Жалал Абад облусунун Аксы районунда жайгашкан Үңкүртөө да бар. Ал жерде Кыргызстанга тиешелүү РРС-24 Кербен радио релейлик станциясы жайгашкан. 2016 жылы чыр чыгып, Өзбекстан бул талаштуу аймак өзүнө караштуу экенин билдирген. Кыргызстан менен Өзбекстан ортодогу мамлекеттик чек ара маселесин жакын арада, эң кеч дегенде 3 айда чечмей болуп жатат. Бул тууралуу кечээ 12 мартта Ташкентте президент Садыр Жапаров менен жолугушкандан кийин Өзбек президенти Шавкат Мирзиёев билдирген. 27 жаштагы келин жердештеринин малын уурдоого шектелип кармалды. Каракулжа районунда мал уурлук кылган адамдардын тобу кармалды. Маалыматка ылайык, милицияга 6 мартта Каракулжа районунун Каракочкор айылынын 58 жаштагы тургуну арыз менен кайрылып, 5 мартта 6 жашар бейсин талаадан уурдатканын билдирген.
Арыз Карагулжа райондук ички иштер бөлүмүнө катталып, тергөөнүн жүрүшүндө мал уурлук фактысы боюнча бир нече жолу кылмыш жоопкерчилигине тартылган. Карагулжа районунун Чалма айыл аймагына караштуу Токпай Тала айылынын 30 жаштагы тургуну шектүү катары кармалып, Карагулжа райондук ички иштер бөлүмүнүн убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Сурак учурунда Карагулжа районунун Ылай Тала айыл аймагынын Сай айылынан дагы бир баш жылкы уурдаганы маалым болгон. Бул факт Карагулжа райондук ички иштер бөлүмүнө катталып, жогорудагы кылмыштарды өзү жалгыз эмес, өзүнүн шериктеши Өзгөн районунун Куршап айылынын 27 жаштагы аял киши менен бирге жасагандыгы ачыкка чыккан. Шектүү Өзгөн райондук ички иштер бөлүмүнүн убактылуу кармоочу жайына киргизилип, тергөө амалдары уланып жатат. Булак турмуш кеч. Чаткал районунун тургуну Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровго кайрылуу жасады. Ал Өзбекстан берген 20 тез жардам унаасынан Чаткал районуна да бөлүп берүүнү суранды. Тоолуу, карлуу Чаткал районубуздун, Чаткал өкмөтүбүздүн 4 айылды камтыган 2 ГСВ ооруканабызда тез жардам унаасы эскирип, талапка жооп бере албай, тез бузулуп, күтүүсүз чакырууларга жетише албай жатат. Кечээ күнкү Өзбекстан Республикасына болгон иш сапарыңызда Өзбекстан президенти Кыргыз элине белек кылган тез жардам унаасын Чаткал районуна да бөлүшүңүздү суранам деп белгиледи ал. Премьер-министр Улукбек Марипов Араван районунун акимине сөгүш жарыялады. Кыргыз Республикасынын премьер-министри Улукбек Марипов Ош облусуна иш сапарынын жүрүшүндө Араван районунун жашоочуларынын көйгөйлөрү менен таанышты. Өкмөт башчы азыктарга болгон баалар жана сунушталган ассортименти менен таанышуу үчүн Борбордук базардын жанына токтоду. Азык-түлүккө жана мунайга болгон баанын көтөрүлүшү жалпы дүйнөлүк тенденция. Дүйнөнүн дээрлик бардык өлкөлөрүндө баалар өсүүдө, анын ичинде биздин республикада бар. Импортко көз каранды болбош үчүн эң көп талап кылынган тамак-аш азыктарын, атап айтканда өсүмдүк майын жана кум шекерди өзүбүз өндүрүшүбүз керек. Биздин максатыбыз дыйкандар келечекте өз продукциясы менен ички рынокто толтурушу үчүн аларга колдон келишинче колдоо көрсөтүү. Дыйкандарга бардык зарыл шарттарды түзүп берүүнү каалайбыз. Дизелдик отун маселеси чечилди. Дыйкандарга керектүү көлөмдө берилет. Мындан тышкары карбамид өндүрүүчү завод куруу планыбыз бар, деди өкмөт башчы. Андан соң жергиликтүү жашоочулардын бири аларды түйшөлткөн маселелер, анын ичинде турак үйлөрдүн арасында топтолуп калган таштандылар тууралуу айтып берди. Анын айтымында жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары түшкөн даттанууларга көңүл бурбай жатышат. Улукбек Марипов маселенин бар экендигине жеке өзү ынанып, райондун акимине анын аракетсиздиги үчүн сөгүш берди. Буга чейин премьер-министр чыныгы кырдаал менен жеринде таанышуу максатында ар кыл объекттерге эскертүүсүз бараарын убада кылган. Булак Кыргыз Today. Саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев өзбек министри менен эмнеге кол алышпаганын айтып берди. Протоколго ылайык келишимдерди алмашуу гана керек болчу. Бардык министрлер кол алышкан жок. Өзбекстандын саламаттыкты сактоо министри аны унутуп койду окшойт. Өз кезегимде мен бул мүмкүн эмес деп колумду берген жокмун, деди ал. Эске салсак, кечээ 12 мартта саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев өзбек министри менен кол алып саламдашуудан баш тарткан. Бул коомдо катуу талкууга алынып, бир топ терс пикирлерди жараткан.